Номер 2 шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Чындыкбек Сайдимаров бүгүн өзүнүн кичи мекенинен алгачкы үгүт иштерин баштады. Келиңиздер анда чындык ушул ат жарышта үзбү, саясатта үзбү чыгылып Жогорку Кеңешке баратат. Депутат болуп өзүнүн мекенчилдик бир вазифасын, милдетин аткарайын деп сиздердин алдыңыздарга келип, биринчи жолу ушул өзүнүн туулуп өскөн айылынан баштап атат. Барыңыздар менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Бул күндү окуп жүргөндөн баштап ушул канча 20 жыл болуп калыптыр окууду бүтсөм. Биз таяндан окууду бүтүп кеткенден бери дагы жүрөгүмдө турган Кудайым буйруп бир күн ушул Жогорку Кеңешке депутатка койсом, биринчи айылдаштарымдан дуа алып, ушулардын дуасы менен буйурса депутатка барам деген ниетим бар эле. Биздин эң бир эме жерибиз, биз алыскы жерде калып, анан мен көбүнчө айтып коем, чындык ачуу болот. Ошон үчүн айтам, эң өкүнүчтүүбү биз ушу мигрант даярдай турган инкубатор эле болуп калдык. Мен айтайын дегеним, Кудай буйурса балдар окуп, жогорку бийликке барып, азыркы айти ошондой жакшы билим алып, биздин айылды ушул чөлкөмдүн атынын чыгарып, Кудай буйурса мынау кендер, алтын кендер, биздин аймак өзү кендерге бай жер. Кудай буйруп ушул жерлер иштеп калса, кумтөрдөй бай өйлөкмөт болот. Кудай буйурса биздин эмебиз, чөлкөмүбүз. Ошон үчүн бардыгыңыздарга рахмат. Бул эме бардык эмени программаны бир ооз сөз менен айтып болбойт. Ошого мен жалпак тилде эле өзүбүздүн баягы бир жер, бир элбиз, жалпак тилде эле айткым келет. Биздин окууду окуп жүргөн окуучулук күндөрдө жашоо кыйын болчу. Бул бир адам бир мешөө күн алса, бир айыл бөлүп жеген күндөр болгон. Азыркы биздин жаштарга айтсак ал жомок болуп калды. Биз мурда сиздер сайыздын убагынын тарбиясын көргөн киши болсоңуздар, биз базар экономикасында өскөн балдар болуп калдык. Атаны баланы ата тааныбагандай болуп калды. Азыр артыбыздан мына жаштар кемеден өттүк. Учурунда бир жоолукка, бир термозго дагы голос берген учурларыбыз болгон. Баягы Чыңгыз Айтматовдун том китебин жазганда бирөөлөр айткан экен, мунун мээсинде эч нерсе калбаса керек депчи. Наоборот, мээм иштей баштады. Мээм муктап калган экен. Азыр жоопкерчиликти сезип, ойлонуп, кайсы жерге кандай басып, кандай барганга өзүмө өзүм стимул болуп атат, Кудай буйурса. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, парламентке барып, эки сооз сөз сүйлөбөй кетип калган депутаттар да бар. Мына байкадыңыздарбы, чындыктын сөзү оозунда, көкүрөгүндө күч бар экен. Таян калкым энди мына өзүбүздүн балабыз коюп атат экен. Бул биз таян калкы 10го бөлүндүк, 20га бөлүнүп, ар кимди шайладык. Алайдан шайладык, Ысыккөлдөн шайладык, Бишкектен шайладык. Мана энди таян калкыга шундай азаматтар чыгыптыр, энди өзүбүздүн баланы дагы коргоп калалы. Себеби сончо жер адамды шайладык. Үнүн эле жеткизип койсо, мамлекет кылат муну. Мамлекетке үн шо турбинадан жетет. Шо турбинага жеткизип сүйлөп бериш үчүн ушул өзүбүздүн баланы, өзүбүздүн таяндан чыккан баланы шайлап берели. Таян калкы мен өзүмчө неме кылып атам, азыр ушул биринчи жолу чыккан балага 100% колдойт деп ишенип эле турам дагы. Өзүңөрдөн суранайт. Şu balabızды kolдап, Allah Taala özü bizdin dağın tribünanı Jogorku Kеңешке жеткизсин.
Yolun baysaldığı basın oğlum. Amin. Kudaydan tilegen maksatlarını Kudayım bere versin. Ardaim çındık için güreşip gürevergin. Berekelle benim. Amin. Rahmat. Allah razı olsun. Gelinizler, hurmatlı dayandıklar. Ağjol toy çapan bolsun, Kuday buyursa, uşul çapan menen Jogorku Kengeştin eşigini atlap girip barsın. Nasip etsin bir koldan koyuңuzдар. Jogorku Kengeştin deputatlığına 2-nji okrug boyunça talapkер Çındıkbek Saydımarov. Sen bana şu ayıldan çıkıp şu dengelge jetkenine bizim ayılımızın elinin tövesi köpke jetip kaldı. Şunday yaşlardan çıkat eken degen oy bizde boldu. Bize munda oyda meselek. Baldardı Rusya'ya yönetip seni akça taptırıp gelip seni yaşap. Hem hazır günden günge zaman ösü atat, önüge atat, kovum önüge atat. O şoku jaraşa. Şunday oy menen şu talapkerlike koygonuna men öte razı oldum. İşine iyilik, geleceğin keng bolsun. Kudaydan kanday jakşı maksatlar dilesen Kudayım maksatыңды bersin oğlum. Kuda kalasa sizlerin duanızlar menen, elimizden şu patası menen, şu Jogorku Kengeşke ötüp ketişini soranamın. Sizlerden köp-köptün. Şuğa dua kılaylar, kelingizler. Çıkan jigitlerden bolsun, kelingizler, amin. Amin. Kuda kalasa şu balağızı şaylap. Rahmat. Урматтуу жердештер, бүгүнкү биздин айылда өзгөчө күн болуп атат. Ушул менин аяшылым, бардыгыңыздардын уулдарыңыз, şu Чындык Сайдаматович, мына жана менден мурда сүйлөп кеткен аксакалдар айткандай, ушул өрөөндөн буга чейин эч ким депутаттыкка талапкер койгон эмес. Мына насип экен, Аллахын буйругу экен, ушул аяшуулубуз өз талапкерлерин ушул Жогорку Кеңешке коюп жатат. Bardığını şaylap yürüdük biz. Hiç bu yerden hiç kimde şaylaganımız yok. Başkalarını şayladık. Bir kelet şaylanı ola 5 yılgacha hiçbir deputat 5 yılgacha bir merte kal kelip jolkan emes ayıllarga. Demek özümüzdün balaken bu şaylansa жаңа aytıldı. Uşul jaktagı kemçiliklerdi жеткизе турган köprü bala bolup bersin dep biz şuga tilekdeşmiz. Çok rahmat.